47 bölüm. Жусуп фараонго келип мындай деп кабарлады: Канаан жеринен атам менен бир туугандарым майда жана бодо малы менен өздөрүнүн бардык мал мүлкү менен келишти. Азыр алар Гошен жеринде. Анан ал бир туугандарынын арасынан бешөөнү алып барып фараонго тааныштырды. Ошондо фараон анын бир туугандарынан: "Силердин кесибиңер эмне?" деп сурады. Алар фараонго: "Сенин кулдарың биз да аталарыбыз да койчубуз" деп жооп беришти. Алар фараонго: "Биз бул жерге жашаганы келдик, анткени кулдарыңдын малына жайыт жок. Канаан жеринде чоң ачарчылык, ошондуктан кулдарыңа Гошен жеринде жашоого уруксат бер" дешти. Ошондо фараон Жусупка кайрылып мындай деди: "Атаң менен бир туугандарың сага келди. Мисир жери кол астыңда. Атаң менен бир туугандарыңды эң жакшы жерге жайгаштыр. Алар Гошен жеринде жашашсын. Эгерде алардын арасында жөндөмдүү кишилер бар экенин билсең, аларды менин малымдын үстүнөн көз салуучу кылып дайында." Анан Жусуп атасы Жакыпты фараонго алып келип тааныштырды. Жакып фараонго батасын берди. Фараон Жакыптан: "Канча жашка келдиң?" деп сурады. Жакып фараонго: "Жер бетинде келгин болуп жашаганыма 130 жыл болду. Ата-бабаларымдын жер бетинде келгин болуп жашаган жашына жеткен жокмун. Аз жашадым, азаптуу күндөрдү өткөрдүм" деди. Жакып фараонго батасын берип, фараондукунан чыкты. Ошентип Жусуп атасы менен бир туугандарын Мисир жерине жайгаштырып, фараон айткандай жер соорусу Раамсес аймагын алардын энчисине берди. Жусуп атасы менен бир туугандарын атасынын бүт үй бүлөсүн ар бир үй бүлөдөгү кишинин санына жараша эгин менен камсыз кылып турду. Ачарчылык аябай күч алгандыктан бүт жер жүзүндө эгин түгөнүп, Мисир жери да Канаан жери да жабыркады. Жусуп Мисир жери менен Канаан жериндеги эгинден түшкөн күмүштүн баарын жыйнап фараондун үйүнө киреше кылды. Ошентип күмүш Мисир жери менен Канаан жеринде түгөндү. Мисирликтердин бардыгы Жусупка келип: "Бизге нан бер, сенин алдыңда өлгөнүбүздүн эмне кереги бар? Анткени күмүшүбүз түгөндү" дешти. Жусуп аларга: "Малыңарды айдап келгиле. Эгерде күмүшүңөр түгөнүп бүтсө, малыңардын ордуна эгин берем" деди. Ошондо алар Жусупка малдарын айдап келишти. Жусуп аларга жылкыларынын, майда жана бодо малдарынын, эшектеринин ордуна эгин берип турду. Ал жылы аларды берген малынын ордуна эгин менен камсыз кылып турду. Ошентип ал жыл да өттү. Кийинки жылы да алар Жусупка келип: "Мырзабыздан жашырбайбыз, күмүшүбүз түгөндү, бүт малыбыз да мырзабыздын колунда. Мырзабыздын алдында өзүбүз менен жерибизден башка эч нерсебиз калган жок. Сенин көз алдыңда өзүбүз өлүп, жерибиздин эгин калганын эмне кереги бар? Өзүбүздү да жерибизди да эгинге сатып ал. Биз жерибиз менен фараонго кул бололу. Өлбөй тирүү калышыбыз үчүн, жерибиз эгин калбаш үчүн бизге тукумдук үрөөн бер" дешти. Ошондо Жусуп бүткүл Мисир жерин фараон үчүн сатып алды. Ачарчылык кыйнагандыктан мисирликтердин баары өз талааларын сатышты. Ошентип жер фараондун карамагына өттү. Фараон Мисирдин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элди кул кылып алды. Жусуп дин кызматчыларынын гана жерлерин сатып алган жок, анткени дин кызматчылары фараондон жер алууга тийиш эле. Алар фараон берген жер менен оокат кылышкан, ошондуктан жерлерин сатышкан жок. Ошондо Жусуп элге кайрылып: "Мына эми мен силерди да жериңерди да фараонго сатып алдым. Мына бул үрөөндү алып жериңерге эккиле. Түшүмдү жыйнаганыңардан кийин анын 5тен 1 бөлүгүн фараонго бергиле. Ал эми 4 бөлүгү талаага сепкениңерге, өзүңөр жегениңерге, үйүңөрдө жашагандарыңарга, балдарыңардын жегенине калсын" деди. Алар Жусупка: "Сен биздин өмүрүбүздү сактап калдың. Мырзабыздын алдында ырайым табалы, фараонго кул бололу" дешти. Ошентип Жусуп Мисир жеринде бүгүнкү күнгө чейин күчүндө болгон мындай мыйзам чыгарды: фараонго таандык болбогон дин кызматчыларынын жеринен башка жерлерден алынган түшүмдүн 5тен 1 бөлүгү фараонго берилсин. Исраил Мисирдеги Гошен жерине отурукташып калгандан кийин укумдап абдан көбөйдү. Жакып Мисир жеринде 17 жыл жашап 147 жашка чыкты. Исраилдин өлөр убагы жакындаганда уулу Жусупту чакырып мындай деди: "Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, мага ырайым жана акыйкаттык кылып, сени Мисирде көмбөйм деп колуңду саныма коюп ант бер. Ата-бабаларым жаткан жерге жатайын, мени Мисирден алып чыгып, ошолордун көрүстөнүнө кой." Жусуп атасына: "Айтканыңдай кылам" деди. Атасы ага ант бер деди. Баласы ага ант берди. Исраил төшөгүнүн башында тизесин бүктү. Лука жазган жакшы кабар. 1 бөлүм. Урматтуу Теопил, биздин арабызда кеңирүү белгилүү болгон окуялар жөнүндө көптөгөн адамдар баяндап жаза башташты.
Бизге ал окуяларды башынан бери өз көзү менен көргөндөр жана Кудайдын сөзүн таратуучулар айтышкан эле. Ошондуктан баардыгын башынан баштап кылдаттык менен изилдеп чыкканымдан кийин мен да сага ирети менен баяндап жазып жиберүүнү туура таптым. Бул аркылуу сен өзүң уккан сөздөрдүн чындык экендигин билип каласың. Жүйүт падышасы Ироддун убагында Абия тобунда Захария аттуу ыйык кызмат кылуучу болгон. Анын Аарон уруусунан чыккан Элизабет деген аялы бар эле. Экөө тең Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашашчу. Элизабет төрөбөс болгондуктан алардын балдары жок болчу. Экөө тең карып калышкан эле. Бир күнү Захария өз кезеги боюнча Кудай алдында кызмат кылып жатканда, ыйык кызмат кылуучулардын салты боюнча өкчөмө таш ыргытылып, ага Теңирдин ибадатканасына кирип жипар жыттуу зат түтөтүү кызматы тийди. Жипар жыттуу зат түтөтүлүп жаткан учурда көп эл сыртта сыйынып турду. Ошондо ага Теңирдин периштеси көрүндү. Периште жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын оң жагында турду. Захария аны көргөндө селт эте түштү. Аны коркунуч басты. Периште болсо ага мындай деди: "Коркпо, Захария. Анткени сенин сыйынууң угулду. Аялың Элизабет сага уул төрөп берет. Анын ысымын жакан коесуң. Сен кубанычка, шаттыкка бөлөнөсүң. Анын төрөлгөнүнө көптөр сүйүнүшөт. Анткени ал Теңирдин алдында улуу адам болот. Шарапта, күчтүү ичкиликте ичпейт. Энесинин ичинде жатканда эле ыйык рухка толот. Исраил уулдарынын көпчүлүгүн өздөрүнүн Кудай Теңирине бурат. Аталарынын жүрөгүн балдарына, баш ийбегендерди адил адамдардын ойлонуу жолуна буруп, даярдалган элди Теңирге алып келүү үчүн ал Илияс пайгамбардын руху жана күчү менен анын алдына келет." Ошондо Захария периштеге: "Мен муну эмнеден улам билем? Анткени мен карып калдым, аялым да карыды" деди. Периште ага мындай деп жооп берди: "Мен Кудай алдында туруучу Жебреилмин. Сени менен сүйлөшүү үчүн, сага ушул жакшы кабарды билдирүү үчүн жиберилгем. Сен менин өз убагы келгенде орундала турган сөздөрүмө ишенбегендигиң үчүн тилден калып бул ишке ашкан күнгө чейин сүйлөбөйсүң." Ошол учурда Захарияны күтүп турган эл анын ибадатканада кармалып жатканына таң калды. Ал сыртка чыкканда элге сүйлөй албай койду. Ошондо алар анын ибадатканада көрүнүш көргөнүн түшүнүштү. Захария аларга жаңсап түшүндүрдү. Анткени ал дудук болуп сүйлөй албай калган эле. Кызмат кыла турган күндөрү бүткөндөн кийин ал үйүнө кайтты. Ошол күндөрдөн кийин анын аялы Элизабеттин боюна бүтүп, 5 ай бою жашырынып жүрдү. "Мени элдин шылдыңынан куткарыш үчүн Теңир ушул күндөрдө мага назарын салып, ушундай кылды" деди ал. 6 айда Кудай Галилеянын Назарет деген шаарына Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадалашып койгон кызга Жебреил периштени жиберди. Кыздын ысымы Мариям эле. Периште ага келип: "Салам, Кудайдан ырайым тапкан кыз. Теңир сени менен, аялдардын ичинен сен баталуусуң" деди. Периштенин сөзүнө апкары түшкөн Мариям бул саламдашуу эмнени билдирет деп ойлонуп калды. Ошондо периште ага мындай деди: "Коркпо, Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысымын Ыйса коесуң. Ал улуу болот жана баардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Кудай Теңир ага атасы Дөөттүн тагын берет. Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт." Мариям периштеден: "Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот?" деп сурады. Периште ага мындай деп жооп берди: "Сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени баардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Төрөбөс деп аталган тууганың Элизабет да карыганда кош бойлуу болду. Ал уул төрөйт. Анын боюна бүткөнүнө 6 ай болду. Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт." Ошондо Мариям: "Мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун" деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти. 13 бөлүм. Мына ушунун баарын көзүм көрдү, кулагым укту, өзүм үчүн көңүлүмө түйүп койдум. Силер билгенди мен да билем. Силерден кем эмесмин. Бирок мен кудуреттүү Кудай менен сүйлөшкүм келет. Аны менен талашып тартышкым келет. Силер болсо жалганчысыңар. Баардыгыңар эч нерсеге жарабаган дарыгерсиңер. Унчукпай калсаңар гана силердин акылмандуулугуңар ошол болмок. Менин сөзүмө кулак салгыла. Силерге каршы айта турган кебиме көңүл бургула. Кудай үчүн калп айтыштын кереги бар беле? Ал үчүн жалган сүйлөштүн зарылдыгы бар беле?
Кудайга бет карабалык кылыштын кереги бар беле? Аны ушинтип жактоонун кереги бар беле? Ал силерди сынаса жакшы болот беле? Аны да адамды алдагандай алдай аласыңарбы? Тымызын эки жүздүүлүк кылсаңар да ал силерди катуу жазалайт. Анын улуулугу силерди коркутпайбы? Анын коркунучу силерди каптабайбы? Силердин эскертүүңөр гүлгө окшош, силердин таяныч чебиңер ылай коргондор. Менин алдымда унчукпай тургула. Башыма кандай күн түштө түшсүн, мен сүйлөйүн. Эмне үчүн мен өз денемди өз тишим менен тиштегилешим керек? Эмне үчүн өз жанымды өз колум менен кыйышым керек? Мына, ал мени өлтүрүп жатат, бирок мен андан үмүт кылам. Анын алдында өз жолумду коргосом эле болду. Ушунун өзү эле менин акталуум эмеспи? Анткени эки жүздүү адам анын алдына келбейт. Менин сөзүмдү кунт коюп уккула. Менин түшүндүргөнүмө кулак салгыла. Мен өз ишимди сотко өткөрүүгө даярмын, анткени меники туура экенин билем. Менин айтканыма каршы чыгыла турган адам барбы? Эгерде бар болсо, мен унчукпай өлүп калмакмын. Мага эки нерсени гана кылба. Ошондо мен сенин жүзүңдөн жашынбайм. Менден колуңду тарт. Сенин коркунучуң мени калтыратпасын. Ошондо мени чакыр. Мен сага жооп берейин. Же мен сүйлөйүн, сен мага жооп бер. Менин канча кемчилигим, канча күнөөм бар. Айыбым менен күнөөмдү көрсөт. Эмне себептен менден жүзүңдү жашырасың? Эмне себептен мен өзүңө душман санайсың? Сен үзүлгөн жалбыракты кыйратып жаткан жоксуңбу? Куураган бир тал самандын артынан сая түшкөн жоксуңбу? Анткени мага каршы ачуу айыптоолорду жазып жатасың. Жаш кездеги күнөөлөрүмдү мойнума коюп жатасың. Буттарымды көзөнөк жыгач калканга салып жатасың. Менин баскан изимди аңдып турасың, артымдан сая түшөсүң. Мен болсо чириген нерседей жок болуп баратам. Күбө жеген кийимдей болуп калдым. Ыйык элчи Павылдын Корунттуктарга жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Состанден Кудайдын Корунттагы жыйынына салам. Машаяк Иса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге, ошондой эле бардык жерде баарыбыздын теңирибиз болгон Иса Машаяктын ысымын чакыруучулардын баарына. Кудай атабыз жана теңирибиз Иса Машаяк райымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силер үчүн жана Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге көрсөткөн ырайымы үчүн Кудайга ар дайым ыраазычылык билдирем. Себеби силер Иса Машаяк аркылуу бардыгына сөзгө жана билимге байыдыңар. Анткени Машаяктын күбөлөндүрүүсү силерде бекем орун алды. Теңирибиз Иса Машаяктын келишин күтүп жаткан силер рухий жөндөмдүүлүктөрдүн эч биринен кем эмессиңер. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Иса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын атынан өтүнөм. Баарыңардын сөзүңөр бир болсун. Өз ара бөлүнбөгүлө. Тескерисинче, бир ой, бир пикирге келгиле. Бир туугандарым, өз ара талашып тартышып жатканыңар Хлоянын үйүндөгүлөрү аркылуу мага маалым болду. Муну айтып жатканымдын себеби, бириңер мен Павылдыкымын, бириңер мен Аполлостукумун, дагы бириңер мен Кейфаныкымын, дагы бириңер мен болсо Машаяктыкымын деп жатыптырсыңар. Эмне? Машаяк бөлүндү беле? Павыл силер үчүн айкаш жыгачка кадалды беле? Же силер Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлдүңөр беле? Криспос менен Гайдан башкаңарды сууга чөмүлдүрбөгөнүм үчүн Кудайга ыраазымын. Мен Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгөм деп эч ким айта албайт. Степандын үйүндөгүлөрдү да сууга чөмүлдүргөм. Алардан башка дагы кимди сууга чөмүлдүргөнүм эсимде жок. Машаяк мени сууга чөмүлдүрүү үчүн жиберген эмес. Жакшы кабар таратуу үчүн жиберген. Бирок аны чечендик менен таратуу үчүн жиберген эмес. Болбосо Машаяктын айкаш жыгачы өз күчүн жоготуп коет. Себеби айкаш жыгач жөнүндөгү сөз өлүмгө бара жаткандар үчүн акылсыздык, ал эми куткарыла турган биз үчүн Кудайдын күчү. Анткени ыйык жазууда даанышмандардын даанышмандыгын жок кылам, акылмандардын акылын четке кагам деп жазылган. Даанышман кайда? Мыйзамды окутуучу кайда? Бул дүйнөнүн акылдуусу кайда? Бул дүйнөнүн акылмандуулугун Кудай акылсыздыкка айландырган жокпу? Өзүн акылман санаган бул дүйнө Кудайды кудайлык акылмандуулук боюнча тааныбай койгондуктан Кудайга ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Анткени жүйүттөр керемет жышаанды талап кылышат, элиндер акылмандыкты издешет.
Биз болсо айкаш-жыгачка кадалган машаяк жөнүндө жарыялайбыз. Жүйүттөр үчүн бул азгырык алеми элиндер үчүн акылсыздык. Чакырылгандар үчүн алар жүйүт болобу, элин болобу, машаяк бул Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы. Анткени Кудайдын акылсызы адамдардан акылдуу, Кудайдын алсызы адамдардан күчтүү. Кудай тарабынан чакырылып алынган бир туугандар, өзүңөрдүн ким экениңерди карап көргүлөчү. Бир азыңар эле акылдуусуңар, бир азыңар эле күчтүүсүңөр, бир азыңар эле тектүү жерден чыккансыңар. Акылдууларды уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды. Күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн алсыздарын тандап алды. Бул дүйнөнүн барктууларынын баркын түшүрүү үчүн Кудай бул дүйнөнүн тексиздерин, басынтылгандарын жана барксыздарын тандап алды. Кудай алдында эч бир адам мактанбашы үчүн ушундай кылды. Ал аркылуу силер машаяк Исанын ичиндесиңер. Машаяк биз үчүн Кудайдан келген акылмандуулук, адилеттик, ыйыктык жана куткарылуу болуп калды. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай, мактанган адам Теңир менен мактансын.